Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Абу-Даби шаарына жумушчу сапарын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын экономика министри Абдулла бин Тук Аль-Мари менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн талкуулап, эки өлкөнүн ортосундагы өз ара ишенимге жана эки элдин тилектештигине негизделген өнөктөштүк мамилелерге жогору баа беришти. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен мамилелерди өнүктүрүүгө жана мындан ары чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, Кыргыз Эмират мамилелеринин өнүгүүсүнүн жогорку динамикасын белгиледи. Биздин өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүдө жана тереңдетүүдө комиссиянын ишмердүүлүгү негизги орунду ээлейт, деди Министрлер кабинетинин төрагасы. Өз кезинде экономика министри Абдулла бин Тук Аль-Мари өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны эки өлкө ортосундагы мамлекеттик жана жеке сектордун деңгээлинде кызматташуунун темпин ыкчамдатууга күчтүү дем берет деген ишенимин билдирди. Өкмөттөр аралык комиссиянын ар курамдагы жыйынында эмираттык компаниялар өзгөчө акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын экономикасына активдүү инвестиция салып жаткандыгы жогору бааланды. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу сапарынын жыйынтыгы боюнча кол коюлган 9 документ негизги факттар катары белгиленди. Соода-экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана тереңдетүү максатында Кыргыз Эмират ишкерлер кеңешинин биринчи жыйынын өткөрүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Бул эки тараптуу кызматташтыктын динамикасынын тийиштүү деңгээлин камсыздоонун маанилүү шарты болуп саналат. Тараптар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Атап айтканда, учурда Atports Group компаниясы менен эки багыт боюнча Кыргыз Республикасынын аэропортторун реконструкциялоо жана куруу, ошондой эле бажы жана чек ара постторун модернизациялоо боюнча тыгыз кызматташуу жүргүзүлүүдө. Аталган долбоорлордун жалпы наркы 800 миллион АКШ долларына жакын каражатты түзөт. Бишкек бүгүнкү күндө абанын булганышы боюнча дүйнөдөгү 94 шаардын ичинен 3-чү орунда турат. Бул тууралуу дүйнөлүк World Air Quality рейтингинин сайтында айтылат. Учурда Бишкек шаарындагы RM2,5 концентрациясы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган жылдык орточо аба сапатынан 49,1 эсеге жогору. Бишкектин жашоочуларына сыртка чыкканда бет кап тагынуу, имараттардын ичинде абаны тазалоочу жабдыктарды иштетүү, ошондой эле үйлөрдүн терезесин ачпоо сунушталат. Бүгүн абанын булганышы боюнча Пекин тизменин сап башында турса, Багдад жана Бишкек кийинки орунга жайгашкан. Кыргызстанда кечкисин электр энергияны керектөө максимумга жетти. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Таалайбек Байгазиев билдирди. Кечки маалда электр энергиянын керектөөсүнүн максимуму 3350 мегаватт саатка жетип, резервге калбай калууда. Бишкек жылуулук электр борборунун кубаттуулугун көтөрсөк, экологияга зыян келтиргени жатат. Учурдан пайдаланып, керектөөчүлөрдөн саат 18:00дөн 21:00ге чейин үйдү жылытуучу электр шаймандарды өчүрүп турууну суранабыз. Ал эми түнкүсүн же күндүз аны сайып койсо болот, дейт ал. Байгазиев электр кубатынын суткалык керектөөсү 70 миллион киловатт саатка жеткенин белгилеп өттү. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рысбековдун айтымында, авариялык өчүрүүлөр электр жарыгынын керектөөсүнүн жогору болгону менен түшүндүрүлөт. Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жыл башында электр энергиясынын керектөөсүнүн лимити бекитилген. Учурда республика боюнча бардык облус лимиттен ашууда. Электр жабдуулары ашыкча жүк менен иштеп жаткан учурлар толтура. Ага карабастан авариялык бригадалар жабдыктар менен толук камсыздалып, өз убагында ишин аткарууда, деди Рысбеков. Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү 2022 жылдын январь-октябрында 9,6 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бул 2021 жылдын январь-октябрына салыштырмалуу 41,2% көбөйдү. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 23,1% азайган. Ал эми импорттук келип түшүүлөр тескерисинче 1,7 эсеге өскөн. Ошондой эле Кыргызстандын ЭАЭПке мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2022 жылдын январь-октябрында 3,8 миллиард АКШ долларын түздү жана 2021 жылдын январь-октябрына салыштырмалуу 39,2% көбөйдү. Мында экспорттук жөнөтүүлөр 1,9 эсеге, импорттук келип түшүүлөр 22,9%га көбөйгөн. 2022 жылдын январь-октябрындагы республиканын ЭАЭПке мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын эң жогорку үлүшү Россияга 72,3% жана Казакстанга 25,5% туура келди.
Кыргызстанда 75.600 адам кант диабети менен жабыркайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова билдирди. Анын айтымында алардын 28 миңи инсулин алат. 2022-жылы кант диабети менен ооругандарга дары-дармек сатып алууга республикалык бюджеттен 192 миллион сом бөлүндү, деди министр. Эркин күрөш боюнча курама команданын мүчөлөрү Эрназар Акматалиев, Арсалан Будажапов жана Тайырбек Жумашбек уулу АКШдагы Дүйнө кубогунда коло байгеге ээ болушту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 10-11 декабрь күндөрү Каралвилл шаарында өткөн. Спортчулар дүйнөнүн алдыңкы спортчуларынан турган курама команда менен чыгышты. Алгач курама команда Япониянын балбандарын 9-1 эсебинде жеңди. Экинчи айланмада ирандык балбандар менен күч сынашып 4-6 эсебинде жеңилишти. Ал эми коло байге үчүн күрөштө Грузиянын курама командасы менен беттеш өткөрүп 8-2 эсеби менен жеңүүчү болушту. Белгилей кетсек, Эрназар Акматалиев 70 кг салмак категорияда, Арсалан Будажапов 97 кг салмакта жана Тайырбек Жумашбек уулу 65 кг салмакта күрөштү. Аль-Шараф курулуш компаниясына таандык бул көп кабаттуу үй мыйзамсыз башталган. Ош шаардык мэриясы курулушту токтотуу боюнча бир канча ирет эскертүү берген. Курулушту көзөмөлдөө кызматы эскертүүлөрдү эске албаган компаниянын электр энергиясынан тарта бардык коммуналдык кызматтарын кыркууга аргасыз болду. Курулуш иштери электр жарыгысыз соолгун жүрүп жатканына күбө болдук. Аль-Шараф компаниясынын өкүлдөрү менен байланышууга болгон аракетибизден майнап чыккан жок. Эми алар коммуналдык кызматтарды кайра кошуу үчүн бардык документтерин толуктап же соттон утуп чыгуусу керек. Эми бул боюнча да иш токтобойт. Да иш улантырыла берет да. Штраф да каралат. Буздур боюнча арыз да келтирилет сот органдарына. Тийиштүү жактарга кайрылабыз. Муну менен чектелбейт. Ош шаарынын мэриясы бул сыяктуу өз билемдик менен баштаган 10 мыйзамсыз курулуштун коммуналдык кызматтарын өчүрдү. Алардын 7 көп кабаттуу үйлөр болсо 3 кафе, ресторандар. Ош преске жана Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасына мыйзамсыз курулуш деп атайын каттар жолдонот. Ал каттын негизинде Ош пресс тиешелүү службалар барып атайын электр энергиясын өчүрөт мыйзамсыз курулуштардын. Ал эми Ош вода канал болсо, Ош шаар суу канал болсо барып суусун жана саркындуу түтүктөрүн үзүп атат. Мыйзамсыз курулуштарга мындай каттуу чара колдонуу дагы уланат. Анткени Ош шаарынын сотунда чечиминен кийин апелляциялык даттануу менен соттук иштери жылдап созулган. Ал арада курулушу дээрлик бүтүп калган көп кабаттуу үйлөр ондоп саналат. Коммуналдык кызматтарды өчүрүү дал ушул курулуштарды оздуктоонун максатында жүрүп жатканын кала бийлигинен билдиришти. Анан биз эскертебиз, токтойт деп айтабыз. Документтериңди толук алгандан кийин иш башта деп айтабыз. Ага да көнбөсө анан ушундай иштерге барып атабыз да. Анан курулуш токтотуш үчүн. Анан башкаларына штраф салабыз, укук бузуулар кодекси боюнча. Анан доо келтирип сотко өткөзөбүз. Анан бул да ошол аракеттердин бир түрү да. Ош шаарында жалпы 18 көп кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз. Мындан бир нече жыл мурун мыйзамсыз курулуштардын саны 73кө жеткен. Бирок компаниялар документтерин толуктап тиешелүү кызматтардан уруксат алгандан кийин мыйзамсыз курулуштардын саны азайган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.